Салам достор. Бул сабакта разрезди иштегенде үйрөнөбүз. Буюрса. Мына бул жерде мынакей разрез алабыз. Разрезди кескенде мына мүмкүн болушунча лестницанын жанынан кессек, же болбосо эң бир сложный жерлеринен кесип көрсөтсөк, заказчиктерге дагы түшүнгөнгө оңой болот. Мынакей бизде разрез, мынакей разрез. Бизде азыр бир аз бардагыраак көрүнүп атат, бирок азыр биз муну бул жерден алып, наракта кайра редактировать этип иштеп чыгабыз. Мына параметры разреза. Единое перо, прозрачность өчүрөбүз. И окей. Мынакей, эми муну көчүрөбүз. Копировать. Жаңы ачылган жака алып өтөбүз. Мынакей, вставить. Мындай ашыкча нерселерин алып салабыз. Алардын дагы кереги жок. Мынакей. Bunları da belgileyip мына разделить деген менен мына бул жерден азыр кесебиз. Ашыкча фонду алдык. Мына жерге бастык, ылдыйын басабыз, мынакей ашыкчасын алып коебуз. Мынакей. Фонду железобетонный кылабыз, мынакей. Жагына дагы тегизлейбиз. Эми мындай ашыкча линияларын ушул жактан өчүрүп оңдоп алабыз. Мындай ашыкча штриховкаларды өчүрүп койсок, компьютерибиз кыйналбастан иштейт. Мынакей ашыкча линиялардын баарын өчүрүп алабыз. Мындай алабыз. Штриховка. Деревянный штриховка беребиз. Штриховкаларды кара линия менен кылып алсак дагы болот. Азыр. Мынакей. Мына ичке линия. Bunları da koçur alabız. Раз.
Jana bul жерlerdegi regillerdi көрсөтүшүбүз керек. Анда бул жагы 400, асты 300 сейсмопояс. Антисейсмопояс. Окей. Sifraların sırasını bundan köçürüyoruz. Bunu falan okey. Linyanı alıp üzerine stoykalarını işleyiz. Ondan okey. Sen aslında burada bir işçisi makul. Bunu bir yaka kaçırıyoruz. Okey. Yüzden razıyız. Dayalı olmalı dayanmak. Крышаны страховка настройкасына көчүрөбүз. Kalan stoykalar мындай кылып жасалат. Мынакей азыр биздин страховка линиянын артында турат, көрүнбөй. Ошону бетине кантип чыгарабыз. Страховканы басабыз, правый мышты басабыз. Порядок воспроизведения переместить на передний план. Окей. Барлыгы оп-оңой. Ctrl S.
Биздин разрезибиз дээрлик даяр болуп калды. Ушундай болуп жасалат. Дагы суроолор болсо комментарийге калтырыңыздар жана каналга подписаться болууну унутпаңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.